Аялдар эч колдоого муктажы жок. Аялдар нормальный, баары жакшы аялдардыкы. Үй бүлөлүк жумуштар ошолорго ылайыктуу бир жумуштар жок болуп атат да көбү чет өлкөгө чыгып атат. Россияга, Туркияга, ана мына. Ошонун жеринен ушул жерден өздөштүрүп, ушул жерден жумуш таап берсе абдан эле жакшы болмок. Аялдар по всем направлениям. Потому что аялдар основа жизни. Без них человечество не будет выживать. Вот поэтому полную, 100% поддержка. Вот так думаю. Бардык жагынан муктаж ким? Чоңуз. Билбейм. Аялдар менин оюмча биринчи эркектин эркек болушу шарт. Анан эркек өзү милдетин аткарса, аялдар негизи эркекке муктаж. Мындайча айтканда, мындай баккан, иштей алган деп ойлойм. Анан Мен бардык жагына муктаж да. Бардык жагынан камсыз кылыш керек аялдарды. Бардык түйшүк аялдардын моюнда да. Заман бул болсо. Аябай аз камсыз болгон үй бүлөлөр, аябай кыйнап жашап аткан үй бүлөлөр бар. Ошолорго аябай камкордук керек, ал жагын эч ойлобойт. Үй бүлөсүнөн колдоо керек биринчи очередде. Өкмөт тарабынан аялдарга көбүрөөк жумуш берүүгө, частный фирмаларда аялдарга кичине немерээк болуп калышы мүмкүн. Көбүрөөк эркектер жумушка алынышы мүмкүн. Ошондой колдоолор болбосо, билем. Аялдарды жакын кишиси колдош керек, күйөөлөрү колдош керек. Ата-энеси колдош керек. Биздин коомдо аялдар аябай эле муктаждыгы көп. Чындыгында алып карасак, биздин моунда эле аялдардын жумушу аябай камсыз боло элек. Ар ким өзүнүн оокаты менен эле жүрөт. Баатыр энелерди көбүн не оценивают, во-первых. Интернеттен окуп атабыз, эгизден төлөп атышат, квартира жок, по квартирам ходят. Ошолорго аябай жардам бериш керек. В основном азыр аялдар иштеп атат, күйөөлөр все дома сидят. Это же тоже непорядок. Биздин коомдо аялдарды моральный жактан кармаш керек. Анткени биздин азыркы жаштар, кыздар көбүнчө моральный жактан поддержкасы жок. Көп сол жактагы мүнөздөрдү күтүп жүрүшөт. Бизде баардыгы теңчилик бар, бизде баардыгы бар ошол. Эч кандай колдоого муктаж эмес. Андай деле муктаждык жок да. Бардык эле жетиштүү го дейм. Бардык жетиштүү. Буюрса. Эч кандай колдоого муктаж эмес. Азыркы заманда бүт эле баары бар да. Аялдарды постоянно надо уважать. Руководительский должностторго анча көңүл бөлүп, баягы аялдардын өздөрүнүн эмесине карата, кандай десем, өздөрү кайсыга способность жөндөмдүү болсо, ошого карата аларды дагы анча өйдө эле туш керек го деп ойлойм.